Бишкекке Өзбекстандан гуманитардык жүк келди. Кыргызстанга бүгүн Өзбекстандан коронавируска каршы күрөшүү боюнча дары жана медициналык каражаттардан турган жардам келип түштү. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Жүктү вице-премьер Эльвира Сурабалдиева, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кабыл алды. Ал жерде Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси Хуршид Мирзахитов болду. Бул коронавирустук инфекцияга каршы күрөшүүгө багытталган алгачкы гуманитардык жардам эмес. Белгилегиси кыйынчылык учурда Өзбекстан тарабынан көрсөтүлүп жаткан колдоо өз учурунда берилген. Бул биздин өлкөлөр ортосундагы чыныгы бир туугандык мамилелердин көрсөткүчү болуп саналат, деди Сурабалдиева. Кыргызстанда да дүйнөдөгү башка мамлекеттер сыяктуу эле COVID-19 баш көтөрүүдө. Соңку суткада өлкөдө коронавируска 551 адамдын кабылганы жана 3 кишинин көз жумганы белгилүү болду. Булак Спутник KG. Премьер-министрлик Артем Новиковго жүктөлдү. Жапаров кызматын тапшырды. Биринчи вице-премьер Артем Новиков премьер-министрдин милдетин аткарууга киришти. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Өкмөт башчы Садыр Жапаров ыйгарым укуктары президенттик шайлоонун жыйынтыктары аныкталганга чейин токтотулган. Тиешелүү буйрукка Жапаров өзү кол койгон айтылат. Ушул эле буйрукка ылайык шайлоо мезгилинде премьер-министрдин милдетин аткаруу биринчи вице-премьер-министрге жүктөлдү. Булак Спутник KG. Президенттик шайлоого катышуу үчүн 63 жаран арыз берди. Кыргызстанда президенттик шайлоого катышуу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына 14 ноябрь саат 23:59 карата жалпы 65 жаран документин тапшырды. Алардын ичинен Бакыт Бакетаев менен Жапаркул Тургуналиев арыздарын кайра кайтарып алды. Ушуну менен Бош шайкомдо 63 адамдын документи калды. Алардын 62си президенттикке талапкерлигин өзүн-өзү көрсөттү. Бир адам саясий партиянын атынан сунуш кылынды. Шайлоого талапкер болуп катышуу тууралуу ниетин билдиргендерден 8 аял, 55 эркек. Президенттик шайлоого катышуу үчүн БШКга арыз бергендердин тизмеси: Адахан Мадумаров, Арстанбек Абдылдаев, Куан Чороев, Назарбек Нышанов, Бектур Асанов, Канатбек Исаев, Абдыкар Сыдыков, Сазыкбай Турдумалиев, Нурлан Мотуев, Рашид Тагаев, Жеңишбек Байгуттиев, Клара Сооронкулова, Аймен Касьянов, Азамат Эсенбеков, Кубанычбек Кадыров, Эленара Турдубекова, Садык Шернияз, Үрүстөм Кабылбеков, Илгиз Товкеев, Бактыбек Калмаматов, Жамбылбек Камчиев, Мыктыбек Арстанбек, Токтайым Үмөталиева, Арсланбек Малиев, Медер Болгонбаев, Анар Зарипова, Куттумидин Базаркулов, Бакыт Романов, Турсунбек Жумабеков, Имамидин Ташев, Эрбол Токтогулов, Карагач Исмаилова, Марат Кайыпов, Турсунбай Бакирулу, Курсан Асанов, Темирлан Ормоков, Каныбек Иманалиев, Орозовек Мадинов, Анаркүл Араева, Акжолтой Тукунов, Равшан Жээнбеков, Тынчтык Акжолтоев, Айбек Эркетаев, Санжарбек Энназаров, Юлия Лилиенталь, Чыңгыз Капаров, Жанбек Сүйүналиев, Жээнбек Искендеров, Кубанычбек Исабеков, Базарбай Тимешев, Бакытбек Жумагулов, Бакыт Керимбеков, Елена Клепчаева, Эльдар Абакиров, Улукбек Кочкоров, Кубанычбек Токтосунов, Адилет Маматов, Султан Ажиматов, Бабыржан Төлбаев, Аддил Сегизбаев, Мирлан Калыбеков, Саматбек Ибраев, Садыр Жапаров. Булак Азаттык.